Нарын облусундагы Солтон Сары алтын кенинде жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Бул туурасында Турмуш басылмасына билдиришкен. Бүгүн Солтон Сары алтын кенинде иш жүргүзүп жаткан Кытай компаниясынын Хова үлгүсүндөгү унаасы оодарылган. Анын кесепетинен айдоочу ийинен жеңил жаракат алган. Хова унаасынан жүк түшүрүп жатышкан. Экскаватордун жардамы менен кулаган унаа тургузулду. Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жумасына 2 жолу тазалык акциясын өткөрүүдө. Милициялар ар жуманын шейшемби жана жума күндөрү саат 8ден 10го чейин толкун эс алуу жээгинде дене тарбия көнүгүүлөрүн жана машыгуулары бүткөндөн кийин көлдүн жээгинде тазалоо иштерин жүргүзүшөт. Акцияга шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилери, өздүк курамы жана ыктыярчылар катышууда. Акциянын жүрүшүндө милиция кызматкерлери эс алуучуларды жана тургундарды көлдү таза сактоого жана таштанды таштабоого үндөп жатышат. ВИЧ инфекциясы өткөн жылда дүйнөнүн 1,7 миллион адамына жуккан. СПИДти жугузган 770 миң адам каза тапкан. Бул туурасында Бириккен Улуттар уюмунун баяндамасында айтылган. 2010 жылга салыштырмалуу өткөн жылы аталган ооруну жугузгандардын саны 16%га кыскарган. Вирус менен күрөшүүдө Түштүк Африка өлкөлөрү алгылыктуу жыйынтык көрсөтүп 40%га азайган. Дүйнө жүзүндө ВИЧке чалдыккан 37 миллион адам болсо, анын 1,7 миңи балдар болуп эсептелинет. Ооруга чалдыккандардын 79% эле өз оорусунан кабары бар. Ашхабадтын 10-Кичи районундагы үйлөрдүн биринде тиричилик газы жарылып, бир наристе каза тапты. Жабыркагандар бар. Күйүк борборуна бир үй бүлө оор абалда жеткирилген. Көп кабаттуу үйдүн 3-кабатында жашаган үй бүлөнүн абалы өтө оор. Алардын бала бакчага барган кызынын акыреги сынган, буттары күйгөн, абалы туруктуу. Учурда Ашхабадтын тургундары жабыркагандар үчүн кан тапшырып жатат. Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы тажрыйба алмашуу программасынын катышуучулары ТИКА агенттиги ачып берген кулинария ашканасына барып ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул жерде көп балалуу айымдар жана аутизм дартына чалдыккан 15 жаштан жогорку балдар иштешет. Алар жуманын 3 күнүндө 2 сааттан иштеп, адамдар менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ишкананын башчысынын айтымында, тамак аш сырларын үйрөнүп жаткан балдар ар кандай жумуштарга жөндөмдүү келип, баардык ишти кунт коюп кылдаттык менен аткарышат. Окуучулардын алдыңкы бүтүрүүчүлөрү учурда Фрунзе ресторанында иштеп жатат. Бул албетте бизге сыймык деп билдирди ишкана башчысы Аида Мамбеталиева.